Assalamu alaikum кадырман телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда Раян теле долбоору. Сиздер менен биргеликте бүгүнкү маегибизде ар бир момун үчүн жана ар бир момундун жүрөгүндө чоң мааниге ээ болгон Аллахты сүйүү деген теманын айланасында маек кылмакчыбыз. Ал эми бүгүнкү маектин сыйлуу кадырлуу коногу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы жана Кыргызстандын Азирети муфтийи Максат Ажы Токтомушев. Хош келипсиз, устаз. Assalamu alaikum. Алейкум ва рахматуллах. Устаз, Алла разы болсун сиздин биздин маегибизге убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн. Өзүңүз билгендей эле биз Аллахтын сүйүү дегенде мындай угуп жүрөбүз көбүнчө, бирок көп учурда Аллахтан коркуу, Аллах бизди көрүп турат деген түшүнүк көбүрөөк дагы, бирок Аллахты сүйүү деген кандай деген суроо туулат да. Ошон үчүн бизге Аллахты сүйүү дегенге мындай көбүрөөк токтолуп айтып берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулиллах, амма ба'д. Эми Аллах субханаху ва таала бул ааламды жоктон бар кылган, бүгүнкү көзөмөлдөп турган, жүргүзүп турган, барды жок кылып кайра дагы бар кылуучу өзү Алла таалага биз ибадат кылганда негизи сүйүп ибадат кылышыбыз керек. Өзү такыр эле кимди гана сүйбөсүн, бул сүйүү сезим бир жүрөктүн сезими. Бул тил менен айтуу кыйын. Бирок ошентсе дагы уламалар айтышкан сүйүүнүн 3 негизи болот деген. Биринчиси ихсан, экинчиси хусн ва жамал, үчүнчүсү камал дейт. Бул дегени бир адам сизге жакшылык кыла берсе, сиз ошону жакшы көрүп каласыз. Ал башка улуттан болсун, ким гана болбосун, жакшылык кылды да. Жакшы көрүү пайда болот. Жакшы көрүү пайда болот. Мисалы түрмөдөн чыгарды сизди. Же болбосо бир адам ооруп калды эле, ага ден соолугуна ушу дары-дармегине жардам берди. Жолоочу экен, кеч калган, аны жардам берди, бирөөгө үй салып берди. Кандай кылбасын, ихсан дейбиз, жакшылык кылгандан кийин ошону табигый адам баласы аны жакшы көрүп калат экен. Экинчиси хусн жамал, адам бир чырайды көрүп жакшы көрөт экен. Кооздукту көрүп, мына көлдү көрүп, же асманды, же болбосо бир жакшы бир чырайлуу ат, же болбосо чырайлуу бир өзүнө жаккан адамды, баласын, же болбосо ата-энесин, аялын дегендерден чырайына карап жакшы көрөт экен. Үчүнчүсү камал дейбиз. Камал деген бир жетишкендик. Бир адам сизге жакшылык бере алган жок, бирок аябай кыйын адам. Мисалы айтсак, ааламда Хатым Тай деген бир өтө бай өткөн, анын камалы бар да. Же болбосо аалымдарыбыз бар, өтө фазаилли, эме күчтүү, ошо аалымдардын алардын такыбалыгынан, же болбосо окумуштуу, ошонун бир камалына жараша да. Эми ушул 3 нерсени карасак, үчөө тең Алла Таалада эң жогорку деңгээлде да. Демек Алла Тааладан жакшылык кылган адам баласы эч ким жок да. Себеби бир тамчы суудан этап менен жаратып, ушундай чырайлуу өң түстү берип, каш дейсизби, кирпик дейсизби, жүрөк дейсизби, кандын жүргөнүбү, 360 сөөк мүчө бар. Ушулардын бардыгын жараткан. Бардыгын неаматтарды берип атат, жамгырын берип атат, түнүн берип атат эс алдырып. Рызык берип бардыгы. Бул мухсин, мунаим Алла Таала. Ошон үчүн Алла Таалага мисалы сүйүүгө эң лайыктуу десек болот да. Себеп дегенде чексиз сүйүүгө. Алла субхана Давуд пайгамбар Алла Таалага айткан: "О Алла, мен сенин сүйкүмдүү бир бендең болгум келет" дегенде Алла Таала айткан: Давуд, менин бенделериме менин сүйүүмдү салгын" деген. Давуд пайгамбар айткан: "Я Алла, сенин сүйүүңдү мен бенделеримдин жүрөгүнө кантип саламын" дегенде Алла айткан: "Менин неаматтарымды эстеткин" деген. Удкуру аля Аллах лааллакум туфлихун. Куранда аяттар келет. Алланын неаматтарын эстегиле, мүмкүн ийгилик табарсыңар, бактылуу болорсуңар, эки дүйнөнүн кордугунан, бактысыздыгынан кутуларсыңар деп. Демек Алланын биз неаматтарын эстесек, "Ва фи анфусикум афала тубсирун", өзүңөрдүн эле ден соолугуңарга, жаралышыңарга көз салгыла, көрбөйсүңөрбү Алланын канча неаматтары бар?
Демек Алланын кылган жакшылыгы, тартуулаган белек неаматтары бул ушу биринчи сүйүүгө ушул экен да. Экинчиси эми чырайга келсек, ушундай кооз кылып ата энебизди сулуу кылып ким жаратты? Алла Таала. Аялыбызды сулуу кылып ким жаратты? Алла Таала. Бала чакабызды ушу ала тоодой дейбиз мисалы. Кандай гана чырайлуу нерсени көрбөңүз, ал өзүнүкү эмес. Ал чырай берилген, тартууланган. Ал бир учурда жок эле, таптакыр эч нерсеси жок эле. Кандай гана мисалы биз айтабыз, кооз мамлекетте жашайбыз деп. Альхамдулилля. Швейцарияны айтасызбы, ааламды айтасызбы, кандай коозду көргөңүз, ал кооздук өзүнүкү эмес. Ал мейли гүлдүн түсүндө болсун, жаныбардыкындай болсун, бардыгын ушу жараткан Алла Таала берген. Ошон үчүн алымдар айтат да, буларды чырайлуу кылды Алла, өзү кандай чырайлуу болду экен дейт. Буларды сулуу кылды Алла, сулуу кылып жаратты, өзү ушу кандай сулуу болду экен дейт. Инналлаха жамил, юхиббул жамал. Хадисте келет, Алла Таала өзү сулуу. Алла Таала субхана ва таала сулуулукту жакшы көрөт деп. Демек мындан улам биз билдик, бул да мындай хусны жамалда дагы Алла Таала эң жогорку экен. Демек ушунда дагы сүйүүгө Алла өзү татыктуу экен. Эми камалга келе турган болсок, Алла субхана ва тааланын баардык сыпаты камал. Биз жараткан Алланын өзү заты бар, сыфаттары бар. Заты ушунчалык жашыруун эч ким жетпейт, эч ким билбейт. Бирок сыпаттары ушунчалык ачык, айкын, ар бир адамдын көзүндө турат да. Алла Таала сүрөттөп берүүтө карасаңыз, кандай сүрөт берген, кандай рызкы берип атат, кандай дегенде. Демек бардыгында Алла Таала камал даражада. Жашоо берүүдө, рызкы берүүдө, туура жолго салууда чексиз жана толук. Демек биз ушундан мусулман адам болгондон кийин жараткан Алла бирөө деп аны шериги жок, окшошу жок деп ишенип, Куранда аят келет: "Валладина аману ашадду хуббан лилlah." Иман келтирген адамдар жараткан Алланы көп жакшы көрөт. Бул жерден ашадду деген сөздөн мындай катыгыраак, көбүрөөк жакшы көрөт дегенден маалым болуп атат, башкаларды жакшы көрүүдөн тыйган жок исламда. Ата энени жакшы көрөбүз, аял бала чаканы, досторубузду жакшы көрөбүз, мекенибизди жакшы көрөбүз, жакындарыбызды жакшы көрөбүз. Бардыгы сүйүшүбүз керек. Бардыгы сүйүшүбүз керек. Себептен бул жашоодо өзү биз бирибизди сүйүп жашасак, ошондо жашоонун рахаты, ошондо бир жашоонун Алла Таала магызын берет. Бирок бардыгын сүйүүсүнөн Алланын сүйүүсү жогору болуш керек. Мынакей, мусулман адам бардыгын жакшы көрөт, бирок ошонун бардыгынан жогору Алланы. Эмне үчүн? Анткени ошо ата энебиз да жараткан, жакшылык кылган Алла Таала, чырайды берген дагы, камалга дагы. Демек Алла субханаху ва таала жашоо сүйүүгө ылайыктуу зат деп эсептейбиз. Устаз, Алла разы болсун. Бул жерде эми азыр ушул сүйүүнүн тартибине мындай бир токтолуп кеттиңиз да. Ошон үчүн бизге мындай сүйүүнүн бир тартибине дагы жакшыраак токтолуп кетсеңиз. Биринчи, Алла Тааланы сүйүшүбүз керек. Эң чексиз сүйүү жараткан Алла Таала болуш керек. Андан кийин Алла Таала кимди айтса, ошону жакшы көрүшүбүз керек. Анткени Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды айтат. Мынакей силерге мен өтө чоң жакшылык кылдым, Мухаммад пайгамбарды жөнөтүп. Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Лaqad manna Allahu 'alal mu'minin in ba'atha fihim rasulan min anfusihim" деп. "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Аяттарда абдан көп пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды Алла Таала өзү көп жакшы көрөт экен да. Алла Таала эң көп жакшы көргөн Мухаммад алейхиссалам экен. Аршынан дагы, бейишинен дагы Мухаммад алейхиссаламды көп жакшы көрөт экен. Мухаммад алейхиссаламдын эң көп жакшы көргөнү Алла Таала экен да. Демек биз Алла субханаху ва таалага баш ийип, Алла Таалага баш ийип, Мухаммад алейхиссаламды жакшы көрүшүбүз керек экен. Анда хадистерде дагы көп маалым болот. Алланын элчисин жакшы көрмөйүнчө биздин ыйманыбыз толуктанбайт. Бул жерде дагы айта кетели. Башка мактуктарды жакшы көргөндөн тыюу салган жок. Бирок Алла менен Алланын элчисинин мухаббаты жогору болуш керек, көбүрөөк болуш керек. Ошондо анан биздин ыйманыбыз толуктанат. Устаз, бул жерде эми сүйүү менен мындай салыштырганыбызда биз Алла Тааланы көбүрөөк жакшы көрүшүбүз керек экен, пайгамбарыбызды көбүрөөк жакшы көрүшүбүз керек экен дегендин маанисин мен мындай түшүнүп турам да. Эгерде Алла Тааланын буйругу менен же пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйругу менен ата энебиздин же бала чакабыздын сунуштаган нерсеси же каалаган нерсеси бирдей келип калган болсо, биз эң биринчи Алла Тааланын буйругуну жана пайгамбарыбыздыкын аткарыш керек деген нерсени түшүнүп турам да. Ошондайбы? Албетте. Эми Алла Таалам өзү дин берип пайгамбарыбыз алып келген ошо аманат дини инсандын табиятына ылайыктанган да. Ошол жерде эми Алла Таала менен Алланын элчисинин каалоосу турганда, башкалардын каалоосу экинчи аткарылыш керек да. Алардыкы да аткарылат, но экинчи орунда аткарылат. Алла разы болсун устаз. Эми дагы андан кийинкиси суроо,
Аллах Тааланын ушундай сүйүүсүнө ээ болуш үчүн биз эмне кылышыбыз керек деген да суроо бар да. Алла Тааланы биз жакшы көрүп атабыз, эми Алла Таала дагы бизди жакшы көрүш үчүн эмне кылышыбыз керек? Өтө жакшы суроо бердиңиз. Эми биринчи ушуга эле азыркы Кур'ани Каримде Алла Тааланын айтканы, биз Алла Таала бизди жакшы көрсө, эмне кандай амал кылышыбыз керек деп, Алла Таала өзүнүн аты менен улуу пайгамбардын атын чогуу айтканда, ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Мына варафа'на лака зикрак деп пайгамбарыбыздын атын Алла Таала азанда кайсы жерде болбосун, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Ла илаха иллаллах 12 тамга, Мухаммад Расулуллах 12 тамга. Экөө тең. Алла 4 тамга. Мухаммад 4-тө. 12 24. Ла илаха иллаллахны айтып, бирөө Мухаммад Расулуллах иман келтирбесе, анын иманын пайдасы жок. Алланын алдында анын баасы жок. Мухаммад Расулуллахсыз Аллага жетиш мүмкүн эмес. Алланы сүйүү, Алланы тануу, Алланы разы кылуу мүмкүн эмес. Ошон үчүн Мухаммад Расулуллах Алла субханаху ва таала бизге берген. Кур'ани Каримде айтат Алла Таала Ал-Имран сүрөсүндө: "Кул ин кунтум тухиббуналлах фаттабиуни юхиббукумуллах ва ягфир лакум зунубакум валлаху гафур рахим." Айтканы Мухаммад, эгерде силер Алланы жакшы көрсөңөр, анда мага ээрчигиле. Иттиба деп коет. Мисалы бир ылайда бир адам басып кетсе, ошого чыпалакка бармакка бармак аркасынан баскан ушул иттиба дейт. Демек пайгамбарыбызга биз сырткы келбетибизден дагы, ички дүйнөбүздөн дагы толук эргешсек, жыйынтыгы эмне болот экен? Биз Алланы жакшы көрбөйлү, Алла бизди жакшы көрүп калат экен кайрабыз. Демек бул деген өтө бир чоң нерсе. Алла Тааланын мухаббатына жетиш үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын алып келген жашоо эрежесин, жол жобосун жашообузга алып келиш керек. Пайгамбарыбыздын сүннөтү менен түстөлүш керек. Ким ошол жашоосунда ошо менен жашаса, ошончол Аллага сүйкүмдүү болуп кете берет. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мисалы 100% дейли, ким 10% келсе 10% сүйкүмдүү, 50% келсе 50% сүйкүмдүү, 100% пайгамбарыбыздын сүннөтүндө түнү күнү ички дүйнө, сырткы дүйнөсүндө эргешкен болсо, ал толук 100% Алланын алдында сүйкүмдүү. Алла разы болсун устаз. Эми бул жерде дагы суроо туулуп атпайбы устаз? Алла Тааланы эми өзүбүз сүйө турган болсок, сүйүүбүздүн белгиси Алла Тааланын буйругуну жана пайгамбарыбыз айткан буйруктарын аткарып ээрчүү дедик. Эми Алла Таала бизди сүйгөнүн билген болсок, кантип билебиз? Кандай белгилери бар? Бизди Алла Таала сүйөт экен деп кантип билебиз деген суроо. Алла жакшы көргөн амалдарды эгерде биз кылып жаткан болсок, анда биз билебиз, ушул Алла Таала бизди жакшы көрөт экен деп билебиз. Алла Таала жек көргөн, жаман көргөн амалдарды биз кылбай жүргөн болсок, демек Алла Таалага баш ийгенбиз, Алла Таала бизди жакшы көрөт экен деп билебиз. Демек буга дагы аракет кылышыбыз керек. Мисалы кайсы амалдарды жараткан Алла Таала жакшы көрөт. Мисалы иман билла. Эң биринчиси имандан карап туруп. Кур'ани Каримди окуп атсак, чын сүйлөп атсак, адилеттүү болуп атсак, адалдан ырыскы таап атсак, намаз окуп аткан болсок, Алла Тааланын зекетибизди берип аткан болсок, бейбечараларды карап аткан болсок, момундарга жардам берип аткан болсок, ата энени урматтап аткан болсок, бала чакабызга мээримдүүлүк көрсөтүп аткан болсок, улууларды урматтап, аалымдарды кадырлап, жаштарга шапкат кылып сыйлап аткан болсок, кошуналарга жакшы мамиле кылып, бизден жакшылык жетип аткан болсо, биздин тилибизден колубуздан жамандык жетпесе, демек биз дуа кылып аткан болсок, Алла бизге зикирге тоофик берген болсо, орозо тутканга, ажылыкка барганга дейт, эми жакшылык иштер абдан көп. Ушуларды биз эгерде кылып аткан болсок, Алла Тааланын кайсы амалда ыраазычылыгы бар, ошону кылып аткан болсок биз билебиз, демек Алла Тааланын алдында сүйкүмдүүбүз. Алла разы болсун. Аллах субханаху ва таала сиз айткан ушул жакшы иштердин бардыгына бардыгыбызды кылганга Аллах субханаху ва таала насип кылган болсун. Амин. Андан кийин эми ушул жерде ушундай ибадаттарды кылып, Алла Таалага жакындагандан кийин дагы бир коркунуч болуп атпайбы устаз? Алла Тааланын ушундай ырайымына, сүйүүсүнөн кур калып калбоо үчүн эмне кылыш керек? Коркунуч болуп атпайбы? Балким кээ бир адамдарда Алла Таала ушундай жакшы ишке тавфик берип, жакшы иштерди кылып баштады. Бирок Алла Тааланын сүйүүсүнөн, жакшы көрүүсүнөн кур калбоо үчүн эмне кылыш керек? Бул жерде эми көп амалдар бар. Бир амалдары, мисалы пайгамбарыбыз айтат, ким жумшактыкка Алла Таала өзү жумшактыкты жакшы көрөт, кимге жумшактык берилген болсо, бардык жакшылык
ага берилди. Ким жумшактыктан кур калса, бардык жакшылыктан кур калды дейт. Кээ бир жерде айтат, мына ким Рамазан айында Алла Таала бардык жакшылыктарын чачат. Ким Рамазан айында орозосун кармабаса, бардык жакшылыктардан кур калды дейт. Демек, ар кандай кээ бир жерлерде айтат, мисалы ким ата энеси болуп туруп, аларга кызматын кылып, дуасын алып, бейишке киргизе албаса, бардык жакшылыктан кур калды дейт. Демек, бул жердеги ар кыл амалдар бар. Алла Тааланын ошол мындай сүйүүсүнө жетүү үчүн албетте Алла Тааладан дуада кылышыбыз керек, ниет кылышыбыз керек, алгач деген күнөөлөрдөн сактанганга толук көңүл бурулуш керек. Жана Алла Таала эмнени жакшы көрсө, ошону бизге жакшы көрсөт деп айтышыбыз керек. Хадистерде дуа келет. Аллахумма арзукна хуббака ва хубба расулик ва хубба ма янфауна хуббуху индак ва амал аллади юбаллигуна иля хуббик. Жараткан Алла өзүңдүн мухаббатыңды, пайгамбарыңдын мухаббатын, жана сен кимди жакшы көрсөң, ошонун мухаббатын бергин. Жана кайсы амал сенин мухаббатыңа жеткирсе, ошону бизге товфик бергин. Деген бир дуага да биз көңүл буруп, ушу менен көңүл буруп, өзү негизи Аллага ибадаттын бардыгын Алланы сүйүп жакшы көрүп аткарышыбыз керек. Алладан чыккан өкүмдөр эки түрлүү. Авамир, навахи дейт. Авамир бул буйруктарды Алла Таала аткаргыла дегенде, ошону биз аткарганда Алланы жакшы көрүп аткарышыбыз керек. Навахи тыюулары. Жасаба, буну аткарба, мындай кылба, арам жебе, ушактаба, зына кылба, кан төкпө, уурдаба, жана толтура. Буларды биз Алладан коркуп буларды аткарбашыбыз керек экен да. Алла Тааланын азабынан коркуп. Эми бирок Алла Тааланын рахматы албетте бар нерседен кең. Ушунча Алла Тааланын 99 атынын бир ушу Алла субханаху ва тааlanын өзүнүн ушул каардуу аттарынан, аны дагы Алла Таала ушундай кылып Кур'ан-ы Каримде айтат. Өзүнүн мээримдүү аттарынын ортосуна курчап туруп Жаббар да алып келген да. Жөн дагы эмес. Демек биз Алла Тааланын үмүт, рахматынан үмүт кылып, ошол кезде Алла Тааланын азабынан коркуу менен ушу кургалып калбайын деп теке бергенде кургалат. Көрө албастыктан пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям. Мына адам бир жакшы иштерди кылат экен, бирок көрө албастыктан ошо жакшы иштерине тапкан соопторду кайра жок кылат экен да, устара чачты кыргандай, ушундай баягы жакшы иштери барды кырылып кетет деген да. Же болбосо мына риякөрлүк деп коебуз. Риякөрлүк деген ушул бир жакшы иштерди кылып атат, бирок ушу кожо көрсүн, эл мактасын, эл көрсүн, эл билсин деп Аллага алып кетип эле. Бунда дагы жакшы иштери барды кургалып кетет да. Демек ошон үчүн эң жакшысы бул жердеги эң туурасы ушул жерде биринчи биз Алла Тааланын ушул өкүмү, пайгамбардын сүннөтүн жана Алланын ыраазычылыгы үчүн кылуу деген ушуну унутпашыбыз керек да. Ошондо анан биз кылган иштерибиз сак болот да. Устаз, Алла разы болсун. Эми ушул жерде бизде жана айтып өттүңүз, Алла Тааланы сүйүп буйруктарын аткарабыз дедик, жана Алла Тааладан коркуп жаман иштерди таштайбыз дедик. Эми ушул жерде мындай таразалап көргөнүбүздө момундун жүрөгүндө ошол жакшы иштерди жакшы кылуу үчүн жана жаман иштерден алыс болуу үчүн момундун жүрөгүндө кимиси көбүрөөк болуш керек? Алла Тааладан сүйүүбү же Алла Тааладан коркуубу? Аалымдарыбыз айтат, ден соолугу, акыл эси жакшы учурунда экөө тең болсун дейт. Коркуу дагы сүйүү. Жок, мына эмеси көбүрөөк болсун дейт. Жада калса, мына коркуу көбүрөөк болуп турсун дейт. Себептен коркуу көбүрөөк болуп турса, күнөөлөрдөн узак болот. Мындай да 1000 ибадаттан бир күнөөдөн сактанган жогору турат. 1000 зикирден бир күнөөдөн сактанган жогору турат. Сиз 1000 жолу ла илаха иллаллахтын сооптарын жатады, бир жол жалган сүйлөбөй коюңуз, ушунун сообу жогору экен да. Бул деген чоң нерсе бул. Күнөөдөн сактануу деп. Ошондуктан кээ бир аалымдарыбыз айтат, коркуу менен Алла Тааладан коркуу менен Алла Тааланы сүйүү экөө тең болсун десе, кээ бирлери жок, ушул коркуу көбүрөөк болуп туруш керек дейт. Ал эми ооруп, же болбосо өлүм төшөгүнө жакын болгондо, өлүмдүн белгилери келе баштаган учурда, ал жерде жалгыз гана сүйүү, үмүт гана калыш керек, коркуу таптакыр болбош керек. Бизде шайтан тескерисин чеген да. Биз жаш кезибизде, же болбосо күчтүү кезибизде, акчабыз бар кезибизде, ден соолугубуз жакшы кезибизде, эч кимге муктаж эмес болуп турганда, ошол учурларда Алла кечиримдүү дейт дагы, үмүттүү, Алла Таала сүйөт, жакшы көрөт, баарын кечирет дейт да, коркууну алып коет экен да, күнөөлөрдү кылдыртып, акыры ушу өлүм төшөгүнүн алдына келип калганда, сен ушунча күнөө кылдың, эми сени каяктан кечирсин Алла Таала деп,
Мына жерден коркууну алып келет экен дагы, үмүттүн бардыгын, сүйүүнүн бардыгын жок кылып берет экен да. А биз тескерисинче болушубуз керек. Шайтанга дайыма тескери жүрсөк эле ийгилик табабыз. Эми ушул орозо айында дагы ушинтип Алла Тааланын сүйүүсүнө мындай жеткенге чоң мүмкүнчүлүк болуп турбайбы устаз? Албетте. Ошон үчүн жалпы момундарга, мусулмандарга ушул Аллах Тааланын сүйүүсүнө жетүү үчүн ушундай орозонун ыйык күндөрүндө эмне деп айтар элеңиз? Айтат элем Хазрет Умар разияллаху анхунун сөзүн. Хазрет Умар разияллаху анху айтат эле, дүйнөдө мага 3 нерсе жагат дейт эле. Аллага сажда кылуу. Өтө ысык күндө, күн узун болгон күндө орозо кармоо дейт эле да. Ушу эң жакшы көрөм, анткени Алла Таала жакшы көрөт дейт эле. Алланын сүйүүсүнө ушуга ээ болуу. Себеп дегенде мындай экен да, Алла Таала өзү жебейт. Бардык махлуктарга жедирет да. Бул тамак жеген, ичкен, бул сыймыктана турган, кыйынсына турган амал эмес. Анткени бардык айвандар биз менен шериктеш. Бардыгылар жеп ичет. Жебегендик бул сыймыктана турган, периштелер жебейт. Бул сыймыктана турган нерсе да. Алла субхана ва таала тамак жегенден таза зат. Демек, ошон үчүн орозо ушунчалык Алла Таалага жагат экен. Ла идла лаху деп буга барабар тең сооп жок деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям асияму джуннатун деп бекер айткан эмес. Бул калкан деп. Шайтандан бу дүйнөдө калкан болсо, ахиретте дозоктон калкан депчи. Бул аркылуу Алла Таала өтө мухаббатын, мындайча айтканда, Рамазан айда өзгөчө ушул өзүнүн мухаббатын жазган учур. Эң жакшы Кур'ани Каримди түшүрүп атат. Эң жакшы көргөн пайгамбарын жиберип атат. Эң жакшы көргөн түнү Кадыр түндө кылып атат. Эң жакшы көргөн бейишин ачып атат. Эң жаман көргөн дозогун жаап коюп атат. Шайтандарды байлап салып атат. Мына деген бул Алла Тааланын ушунчалык пенделерин жакшы көрүп, ушул айды тартуулап аткандан кийин биз дагы Алла Тааланы бизди жакшы көргөнүн мындай шүгүр кылып, биз Алла жакшы көргөн гана иштерди кылып, жаман көргөн нерселерден токтошубуз керек да. Устаз, Алла разы болсун сизден. Жакшы, бүгүнкү күндө биз, менин оюмча, коомчулукта ар бир момундун, мусулмандын жүрөгүндө ушундай Алла Тааланын сүйүүсүнө жетейин деген бир чоң үмүттөргө дагы бир жол ачтыңыз деп ойлойм. Аллах субханаху таала айтканыңыздын бардыгын бардык мусулмандарга амал кылганга насип кылган болсун. Жана Аллах субханаху таала сиздин илимиңизге береке фейиз берип, Кыргызстандагы момун мусулмандар сиздердин ушундай берекелүү илимиңизден пайдаланган болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү маегибиз соңуна чыкты. Кийинки берүүдөн жолукканча саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.